Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн тандоосу менен Джейсон Борн жөнүндө тасманын экинчи бөлүгү болуп эсептелген Борндун артыкчылыгы аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе уюлдук аппаратты капталынан коюп, өзүңүз дагы жамбаштап шашпай көрүүгө даяр болуп калсаңыз баштай берели. Черный ход, там другая тачка. Ama bizde taşlamağınızlar, jardam kılыңızlar, oğlumun var basıp ketişine sebepçi bolыңыздар суранамын. Умар каттуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Индия өлкөсүнүн Гоа аймагы каарманыбыз Джейсон Борн түн окумда ойгонот. Акыркы учурда Борндун түшүнө башынан өткөн нерселер кирип, бирок ал чындыгында эмне болуп жаткандыгын такыр эле эстей албай, түшүндө ар кайсы учурларды гана көрүп, сүрөттү бир нукка такыр эле кое албай жаткан. Бир кезде каарманыбыздын ойгонгондугуна сүйгөнү Мэри дагы ойгонуп кетип, анын артынан чыгып, "Дениң аябай ысып кетиптир го" деп, үйгө ысырык салып койсо окшойт десе, Джейсон аны токтотуп, "Эми бардыгы өтүп кетет, бир аз сабыр кылып кой. Эшикке чыгып бир аз сергип алсам өзүмө келип калам" деп эшигине чыгып денесин шамалдатып, андан соң китепчесине түшүндөгү болуп жаткан нерселерди жазып жаткан жерден кадр алмашат. Биз ошол замат эле Германия өлкөсүнүн борбор шаары Берлинди көрө баштайбыз. Ал жерде ЦРУнун кызматкери Памела Лендинин кол астында иш-чара жүргүзүлө баштап, тыгынчылар 3 миллион долларга бөтөн-бирөөдөн жашыруун кагаздарды сатып алыш керек болгон. Ал кагаздарда буга чейин ЦРУнун казынасынан белгисиз адам 20 миллион доллар чыгарып кетип, ошол кылмышкер тууралуу маалыматты издеп кагаздарды алыш керек болгон. Ушул убакта эле иш-чара болуп жаткан имаратка Кирилл деген Орусиядан келген башкесер кирип, атайын жарылуучу заттарды ырастап, ал жарылуучу затка белгисиз адамдын кол издерин калтырып коет. Андан соң Кирилл жарылуучу затты ишке киргизип, ал жердин жарыгын өчүрүп, ЦРУнун адамдары көзөмөлүн жоготкондон кийин жанагы кагазды сатып жаткан адамды да алып жаткан адамды да өлтүрүп салат. Ошентип Кирилл 3 миллион долларды дагы жашыруун кагаздарды дагы алып көздөн кайың болду. Биз ошол мезгилде кайрадан Индиянын жашоосуна кайтабыз. Бул убакта каарманыбыз деңиз жээгинде чуркап машыгып жаткан. Бир кезде Джейсон машыгуусун аягына чыгарып дүкөндөрдүн биринен суу алып ичип жатып, ал жерге бир унаа келип, анын ичинен өтө бир күмөндүү адамдын түшкөндүгүн көрөт. Бул жанагы башкесер Кирилл болчу. Анда Джейсон дароо эле бир нерсени сезгендей унаасына олтуруп сүйгөнү Мэриге жөнөп, Кирилл болсо бул жака так эле каарманыбызды издегени келиптир. Бул убакта Мэрини тапкан Джейсон аны унаага олтургузуп качууга аракет кылып, ошол мезгилде башкесер Кирилл дагы каарманыбызды байкап калат. Көрсө Джейсон буга чейин эле Кириллди ар кайсы жерде байкап, анын кыймылы дароо эле күмөн жараткан экен. Ошондуктан болду болбоду бул менин аркамдан келди, бул дагы Трестоунун адамдары окшойт деп сүйгөнү Мэриге түшүндүрүп эле экөө качып жөнөшкөн. Кирилл болсо алардын артынан унаасы менен такыр эле калбай каармандарыбыз ордун алмашууга туура келип, Мэри унааны башкарып, Джейсон болсо тапанчасын алып даярдана баштайт. Бирок ошол мезгилде эле Кирилл көз катар мылтыгы менен Мэрини жок кылып, каармандарыбыз унаасынын башкаруусун жоготуп, сууга түшүп кетишет. Анда Джейсон суудан чыгуунун аракетин көрүп, Мэрини орундуктан бошотуп, бирок ага ок таамай тийгендиктен үзүлгөндүгүн түшүнүп, колунан чыгарып эле чөктүрүп жиберет. Бул убакта окуя болгон жерде элдер топтолушуп, алардын арасына Кирилл дагы келип, суудан эч кимдин чыкпагандыгын көрүп, маселени чечтим окшойт деп ал жерден кетет. Бирок мындай учурда Американын боевиктерин көрүп чоңойгондор бардыгыбыз эле баш каарман өлүп калса тасма бүтүп каларын билебиз. Ошондуктан биз Джейсон Борндун башкесер кеткенден кийин сууга эч кандай чөкпөй эле аман эсен чыккандыгын көрүп, сүйгөнүнөн айрылганына бир аз кабатыр болуп, буга чейин өзү жөнүндө маалыматтардын бардыгын жок кылып, өзүнө керектүү документтерди алат дагы Италиянын Неаполь аймагына кетет. Кирилл бул убакта Москвага келип, ага буйрукту берип жаткан башчысына жолугат. Биз анда Кириллдин башчысы Россиянын миллиардери Юрий Гретков экендигин түшүнөбүз. Берлинде болсо бул убакта ЦРУ өздөрүнүн иш-чарасынын үзгүлтүккө учурагандыгын изилдешип, жарылуучу заттардын биринен буга чейинки атайын калтырылган кол издерин табышат. Анда Памела кол издер ЦРУнун адамдарынын өздөрүнүн бирөөсүнө тиешелүү экендигин түшүнүп, бирок ал адам Трестоун иш-чарасына тиешелүү болгондуктан маалыматтар такыр эле ачылбай жаткан. Бул убакта Памела башчысына жолугуп 5 деңгээлдеги маалыматтарды ачууга уруксат берүүнү суранып, башчысы Марти макулдугун берип, Памела териштирүүсүн улантат. Көрсө ал жердеги калтырылган из каарманыбыз Джейсон Борнга тиешелүү экен. Сыягы орус миллиардери кылган ишин жашыруу үчүн бул нерсенин бардыгын Джейсон Борнга артып, анан дагы аны жок кылып, толугу менен суудан курук чыгып кетүүнү каалаган окшойт. Анда Памела Трестоун иш-чарасы жөнүндө изилдеп жатып, ага тиешелүү адамдардын бардыгынын өлгөндүгүн түшүнүп, жалгыз гана Джейсон Борн качып кетип, анын тирүү экендиги билинип, бирок ал амнезия оорусуна кабылып, башынан өткөн нерселер эсине келбестиги билинет. Ошондуктан Памела маалыматтарды такташ үчүн Трестоун иш-чарасына тиешелүү башчылыктарды суракка алып, алардын бири Уорд Эбботко жолукса, ал жарытарлык деле маалымат бербеди. Анткени сыягы бул иш-чарага тиешелүүлөрдү башчылары өздөрү жок кылгандай.
Неаполь. Обнаружен Джейсон Борн. Италияга келген каарманыбыз чек өзүнүн паспортун колдонгондуктан ЦРУ анын кайда экендигин бат эле аныктап, аэропорттон колго түшүрүшүп бир бөлмөгө алып кирип сурак ала башташат. Анда ЦРУ Италиядагы өзүнүн адамдарынын бирин жөнөтүп алып Борнго ар кандай суроолорду бере баштап, бир кезде жанагы тыңчыга коңгуроо келе баштап каарманыбыз күч колдонбосо болбойт экендигин түшүнөт. Борн ал жерге келген ЦРУ тыңчысынын уюлдук аппаратына келген коңгуроолорду алдагы уга тургандай кылып жасап, андан соң бөлмөнү жаап эч кимге байкатпай чыгып кеткенге жетишет. Бул убакта Памела тыңчыга коңгуроо кылып Джейсон Борн жөнүндө маалымат алууну каалап жаткан. Анда тыңчы каарманыбыздын качып кеткендигин айтса, Памела жини келип жанагы тыңчыны урушуп, бул адам жакында эле Берлинде 2 адамды жок кылды. Сен ошондой кылмышкерди колдон чыгардыңбы? Өзүңдүн ишиңе так болбойсуңбу деп андан ары тапшырма берип жаткан кезде каарманыбыз бул сөздөрдүн бардыгын өзү угуп жаткан. Анда ал Берлиндеги өлтүрүлгөн адамдар жөнүндө угуп, бирок эчтекени түшүнбөй, кандай болбосун Берлинге барып такташым керек деп уурдалган унаага олтуруп алып эле ошол жака жөнөйт. Биз ушул жерде тасманын башындагы иш-чара эмне үчүн жүргүзүлгөндүгүн түшүнө баштайбыз. Көрсө ЦРУ 20 миллион долларды Москва аркылуу которуп жатып, ал акча Москвага келгенден кийин жок болуп кетиптир. Бир канча убакыттан кийин орус саясатчыларынын бири Владимир Невский бул акча тууралуу ЦРУга маалымат беремин деп, бирок аны өлүк абалда табышып, аялы өлтүрдү деген чечимге келишип, ошол бойдо маалымат такталбай калат. Бирок жакында эле дагы бир орус кызматкерлердин бири ошол акчалар тууралуу маалыматтар бар кагазды сатууну чечкен. Көрсө ошол иш-чаранын жасап жаткан кезде кагаздарды сатам деген орус дагы аларды сатып алууга барган тыңчы дагы Кириллдин колунан өлүмгө учурайт. Анда ЦРУнун башчысы Марти Памеллага бойругун берип, силер Джейсон Борнду батыраак тапкыла дагы изин сууткула. Бул иш-чарага эмне талап кылынбасын бардыгына уруксат берем десе, Памелла дароо эле Амстердамга жөнөп, ал жакта жайгашкан ЦРУ тыңчыларынын бири деп эсептелген кызга жолугат. Көрсө бул кыздын дагы бир кезде Трестоун иш-чарасында тиешеси болгон экен. Ошондуктан ал кыздын дагы Джейсон Борн тууралуу маалыматы болгондуктан өздөрүнүн тайпасына кошушуп, Трестоун иш-чарасына башчылык кылган Уорд Эбботту дагы кошуп алышып Германияга жөнөп кетишет. Анткени Памелла каарманыбыз Борндун эртелүү кеч Берлинге келерин түшүнүп жаткан. Германия өлкөсүнүн Мюнхен аймагы бир кезде ЦРУда иштеп жүргөн тыңчылардын бирин көрөбүз. Ал үйүнө келсе, Джейсон Борн буга чейин эле анын үйүнө кирип алгандыктан тапанчасын такайт. Көрсө бир кезде бул адамдагы Трестоун иш-чарасы менен алектенгендиктен каарманыбыз анын колун байлап, "Деги эмне болуп жатат? Мен эч нерсени түшүнбөй жатам. Трестоун иш-чарасы ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатабы? Мага Конглин керек болуп жатат. Аны кайдан тапсам болот?" десе, жанагы адам жооп берип, "Трестоунду толугу менен жаап салган, Конглинди болсо өлтүрүп коюшту. Сен болсо качып кетипсиң, анан дагы эс учуңду жоготту" деп уктум эле. Бирок азыркы учурда эмне иштер болуп жатат, мен эчтекени билбеймин. Чындыгында эч кандай маалыматым жок деп эле каарманыбызга кол сала баштайт. Бирок чындыгында каарманыбыз бир кезде чогуу иштешип жүргөн бул адамдан ага эмне үчүн аңчылык жарыялангандыгын сураганы келген эле. Ал Джейсонго кол салып, экөөнүн ортосунда мушташ башталгандыктан Джейсон аны өлтүрүүгө туура келип, кетердин алдында трубаны үзүп, газды чыгарып жарылууга ылайыктап кетип калат. Бул убакта Германияга келген Памелла изилдөө ишин баштап, Джейсон Борндун видео байкоого түшүп калган жерлерин көрүп, ал эмне үчүн кылмышты кылып коюп ачык эле жүрөт, жадагасы аты жөнүн дагы алмаштырып алыптыр деп бул жерде бир нерсе бар экендигин сезе баштайт. Джейсон болсо буга чейин аэропортто аны кармоого аракет кылган тыңчыга Памелланын коңгуроо кылгандыгын уккандыктан Памелланын атын эстеп, Берлинге барып ар кайсы мейманканаларга коңгуроо кылып, "Сиздерден Памелла Ленди деген аял бөлмө ижарага алдыбы?" деп акыр аяк анын токтогон мейманканасындагы таап алат. Анда каарманыбыз дароо эле ошол мейманкананын кабылдамасына барып, "Мага Памелла Лендиге коңгуроо кылып бериңизчи" десе, кызматкер аял Памелланын бөлмөсүнө коңгуроо кылып жаткан кезде каарманыбыз анын бөлмөсүнүн санын дагы билип алат. Анда Джейсон Памелланын бөлмөсүн аңдып, ал чыккандан кийин артынан ээрчип, алардын кеңсеси жайгашкан имаратты билип, алардан алыс эмес жердеги имараттын там башына чыгат. Анда каарманыбыз дароо эле көзгө тар мылтыгын алып чыгып, терезелерди изилдеп, алардын биринен Памелланы таап, ага коңгуроо кылып, дароо эле маселенин токотоор жерине өтүп, "Силер эмне үчүн менин артымдан аңчылык кылып жатасыңар? Менин силерге кандай тиешем бар?" десе, Памелла жооп берип, "Сен эмне Германияда кылган кылмышыңды унутуп калдыңбы? Биз сени кандай болбосун кармайбыз" десе, каарманыбыз Памелланын жанынан өзү менен мурда иштешип жүргөн Александраны көрөт. Анда Джейсондун оюна бир нерсе келип, "Макул, мен силердин колуңарга түшүп берейин. Бирок мени кармаганга Александра келсин, ал сиздин жаныңызда турат" деп Памелланы көрүп тургандыгын билдирет. Она в 2 шагах от вас.
Бир кезде Трестоун иш-чарасына башчылык кылган Уорд Эббот бул нерселерди угуп тургандыктан аябай жини келип, "Мен Джейсонду жакшы билемин, ал жөн эле колго түшүп бериши мүмкүн эмес. Биз ошондуктан ал жолугушууга келген кезде дароо эле атып салышыбыз керек. Башка аргабыз жок" деп Памелланы көндүрүп, жолугуша турган жерге көптөгөн көз катарларды алып келишет. Ошентип жолугушуу мезгили келип, Александра аябай эли көп жерге чыгып, тыңчылар ар тарапка жайылып көз катарлар даярдыгын көрө башташат. Бир кезде эле Александрага каарманыбыз коңгуроо кылып келе жаткан трамвайга чыккының деп буйругун берип, Александра трамвайга чыккандан кийин ал дароо эле ордунан жылып жөнөйт. Бирок абалдын мындай өзгөрүүсүнө буга чейин даярданып жаткан тыңчылардын бирөөсү дагы даяр эмес болчу. Бир кезде трамвай токтоп, каарманыбыз Александраны колтуктап эле ал жактан алып түшүп кетип, ага суроолорду берип, өзүнө керектүү жоопторду ала баштаган. Бул убакта Александрада үн угузуучу аппарат болгондуктан Памела да алардын сөздөрүн угуп жаткан эле. Анда Джейсон: "Силердин Германияда иш-чараңар болуп жаткан кезде мен Индияда болчумун. Анан дагы Индияда мага кол салуу болду" деги Памела Ленди деген ким өзү? Иш-чара эмнеден башталды десе, Александра ага жооп берип, Памела Ленди ЦРУ башчысынын орун басары. Анын кол астында орус саясатчысы Невскийдин өлүмү изилденип жатат десе, каарманыбыздын эсине бир нерсе түшүп, буга чейинки түшүндө көрүп жаткан нерселер элес булас болуп кетет. Ошондо гана Джейсон Борн Александраны ал жерден таштап коюп качып кетип калды. Анда Памела аны өздөрү кармай албастыгын түшүнүп, жергиликтүү полицияга анын сүрөтүн таратышып, бул убакта Уорд Эббот Памелага жини келип, "Биз аны дароо эле өлтүрүп салышыбыз керек. Сен эмне эле аны кармаганга аракет кылып жатасың? Ал деген адам өлтүргүч да" десе, Памела такыр эле болбой, "Менимче Джейсон Борнда бизге керектүү маалыматтар бар" деген жообун берет. Биз ушул жерде Уорд Эббот жөнүндө чындыкты биле баштайбыз. Анткени аны кол астындагы адамдардын бири өзү менен чакырып, ага бир маалымат айтайын деп, буга чейин Джейсон Борндун кол изи табылган жарылуучу заттар орнотулган жерге алып барат. Анда ал жерде эң кызыктуусу, жарыкты өчүрүү үчүн 2 жарылуучу зат коюлуп, каарманыбыздын кол изи калган жарылуучу зат жарылбай калыптыр. Анда кол астындагы адам Эбботко бул маалыматты жеткирип, "Менимче Борндун эч кандай күнөөсү жок. Аны башка бирөөлөр айыпка жыгалы деп жатат" десе, Эббот чындыктын билине баштагандыгын байкап, кол астындагы адамды ошол жерде эле бычактап өлтүрүп салат. Бул убакта Борн Невский деген атты укканда эсине бир нерсе түшкөндүктөн орус саясатчысы Невскийдин өлүмүн изилдеп, анын кайсы мейманкананын кайсы бөлмөсүндө өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалыматты табат. Биз буга чейин билгендей, Невский аялынын колунан өлдү деген маалымат бар эле. Анда Джейсон ошол мейманканага барып, окуя болгон 645-бөлмөнү ижарага алууга аракет кылып, бирок ал бөлмө бош эмес болгондуктан 644-бөлмөнү алат. Каарманыбыз мындан соң эч кимге байкатпай 645-бөлмөдө эч ким жок болгондуктан өзүнүн ачкычы менен кирип, буга чейин түшүндө көрүп элес болуп жаткан нерселердин бардыгын эстей баштайт. Көрсө, каарманыбыз ЦРУнун тыңчысы болуп иштеп жүргөн мезгилде каза болду деген Конглин анын башчысы болгон экен. Анда Конглин ага Невскийди жок кыл деп буйрук берип, каарманыбыз мейманканага жөнөп, Невскийди өлтүрүүгө аракет кылып жаткан кезде анын аялы келип калат. Анда Джейсон айласы жок экөөнү тең өлтүрүп, тапанчаны болсо аялынын колуна карматып коюптур. Ошондуктан тартип сакчылар Невскийди аялы өлтүрдү деген тыянакка келишкен экен. Бул убакта Памеланын адамдары Джейсондун сүрөтүн ар тарапка жөнөтүшкөндүктөн анын сүрөттөрүнүн бири мейманканага дагы келип, мейманкананын кызматчысы каарманыбызды сүрөттөн дароо эле таанып, ал жерге атайын багыттагы жоокерлерди чакырышат. Анда жоокерлер 644-бөлмөгө кирүүгө аракет кылып жаткан кезде 645-бөлмөдөн каарманыбыз аларды байкап, дароо эле бөлмөнүн терезеси аркылуу качып жөнөйт. Ошентип Джейсон мейманканадан качып кеткендиги менен көчөдөгү тартип сакчылар аны байкап калып, коолоп жөнөшүп, каарманыбыз дароо эле жакын жерде жайгашкан метрого келип, поезддин бирине кире качып, бирок ал такыр эле ордунан жылбагандыктан андан нары качып жөнөйт. Ошол убакта дарыяда кеме келе жаткан эле. Анда каарманыбыз тартип сакчыларды адаштыруу үчүн жанагы кеменин үстүнө секирип, кайрадан эле кемеден көпүрөгө илинип, тартип сакчылардын бардыгы кемени тинте баштаган кезде каарманыбыз поездга олтуруп качып кетип калат. Бул убакта Уорд Эббот орусиялык миллиардер Юрий Кретковго коңгуроо кылып жаткан эле. Көрсө, ЦРУнун 20 миллион долларын ушул экөө урдашып экиге бөлүп алышыптыр. Анда алардын максаты кылмыш ишин жашыруу үчүн күнөөсүнүн бардыгын Боронго жүктөшүп, аны башкесер Кириллдин колу менен жок кылышып, өздөрү таза чыгып кетүүнү ниеттенишет. Бирок бул сөздөрдүн бардыгын бул убакта ал жерге келип калган каарманыбыз угуп турган эле. Көрсө, каарманыбыз ЦРУда Уорд Эбботтун кол астында иштегендиктен Джейсонду жок кылабыз деп Уорд Эббот сунуштап, бирок максаты ишке ашпай, эми эмне кылышын билбей жаткан. Анда каарманыбыз ага "Эми өз жазаңды өзүң тарткының" деп тапанчасын ал жерге таштап кетип калат. Анда Эббот өлүмдүн башка жолу жок экендигин түшүнүп, ал жерге Памеланы чакырып, Невскийдин өлүмүндө Памела билбеген көп нерсе бар экендигин түшүндүрөт дагы өзүн өзү атып өлтүрүп алат.
Бул убакта Джейсон поездга олтуруп алып Москвага жөнөгөн. Көрсө ал $20 миллион жөнүндө тактаган маалыматтарды Памеллага жөнөтүп жибериптир. Анда ЦРУнун кызматкерлери дагы деле каарманыбызды издөө менен элек болушуп, ар кайсы видео байкоолорду карашып, поезддердин бирине түшүп жаткандыгын көрүп Москвага кеткендигин билишет. Көрсө каарманыбыз өзү өлтүрүп койгон Невскийдин жалгыз калган кызына жолугууга жөнөптүр. Бул убакта Джейсон жөнүндө маалымат Юрий Кретковго жетип, ал кайрадан Кириллди чакырып, "Сен Борнду өлдү деп айттың эле го, эми изиңди тазалагың" деп аны кайрадан жок кылууга жөнөтөт. Биз ушул жерде Кирилл ФСБнын кызматкери экендигин түшүнөбүз. Бул убакта Джейсон жөнүндө маалымат тартип сакчыларга чейин жетип, алар каарманыбызды издеп жөнөшүп, сүрөттөрдү алып алып ар кайсы маалыматтарды чогултуп издей башташат. Башкесер Кириллдагы тартип сакчыларынын сөздөрүн угуп, бир кезде каарманыбыздын кайда экендиги белгилүү болуп, ал унаасы менен келе жатып Джейсонду алыстан байкап калып тапанчасы менен атканга жетишти. Анда каарманыбыз далынан жаракат алганына карабай ал жерден качып кетүүгө аракет кылып, Кирилл болсо анын артынан такыр эле кылбай куулагандыгын уланта берет. Бир кезде айласы кеткен каарманыбыз жергиликтүү такси кызматкерлеринин бирин унаасына алып качып жөнөп, анын артынан калбаган башкесер дагы Джейсондун изине түшөт. Колунан жаракат алган каарманыбыз унааны араң эле айдап, бир кезде тартип сакчылары дагы анын артынан кубулап, бирок көп өтпөй алар башка унаалар менен сүзүшүп эле каарманыбыздын артынан калып кетишет. Ошол мезгилде Джейсондун артында жалгыз Кирилл калган. Алар бир кезде жүзмө-жүз көрүшүп, Кирилл тапанчасы менен Джейсонду аткылай баштап, туннелдин ичине кирип кеткендиктен унаалар менен бири-бирин кыса башташат. Джейсон дароо эле тапанчасын алып Кириллдин унаасынын дөңгөлөгүн аткылап, Кирилл унаасынын башкаруусун жоготкон кезде каарманыбыз унаасы менен сүзүп барып экиге бөлүнгөн жолдун ортосуна жабыштырат. Мындан соң Джейсон тапанчасын көтөрүп алып Кириллге барып, ал алган жаракатынан каза болгондугу билинет. Бул окуядан кийин Памелла дагы Москвага келип, анык далилдер болгондуктан Юрий Кретковду дагы камакка алышып, каарманыбыз болсо Москвага келген максатын аткарып Ирина деген Невскийдин кызына жолугат. Ал Иринага бардык чындыкты айтып, "Сенин атаңды апаң өлтүргөн эмес. Бул жаман ишти мен кылганмын, бул нерсе менин ЦРУдагы биринчи тапшырмам эле. Негизи атаңдын өзүн эле жок кылышым керек болгон, бирок апаң билинбей эле келип калган. Мен кылган ишим үчүн өкүнөмүн, болгону сага чындыкты айтып коюуга келдим" деп ал жерден кетип, арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин биз Памелланын Нью-Йоркто кеңсесинде отургандыгын көрөбүз. Бир кезде ага Борн коңгуроо кылып, "Мен силерге бардык чындыкты таап бердим. Эми менин артымдан издебегиле" деп дагы деле Памелланы көрүп тургандыгын билдирет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кийинки чыгарылышка чейин амандыкта бололу.